Саламатсыздарбы биздин YouTube каналыбыздын каталуучулары. Бүгүнкү биздин коногубуз эне жана баланы улуттук коргоо борборунун балдар урологиянын бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Эсенбаев Болот Исмаилович. Саламатсызбы? Саламатсыңар. 2 айлык баласынын бир жумурткасы жок. Баардык эле балдарды отургузуп бергенге болбойт. Эркектердин арасында дагы ушундай бескойлоо көп экен да. Көбүнчө ата-энелер андай кылбайт да, жалкоо. Обрезанияга чейин балдарды даярдаш керек. Бул деген нормалдуу нерсеби? Баштары жабык, сыя албай жатат деп. Биздин көп эле ата-энелерди ойлондурган суроо, баланы канча жашында сүннөткө отургузган туура болот? Кээ бири, мисалы биздин ырчылардын, белгилүү блогерлердин аялдарын көрүп жатабыз. 2 айлык кезинде эле отургузгандар болот экен, ушунчалык эрте, канчалык эрте болсо жакшы болот дейт. Ошондо биз энелер, бизде да уулдарыбыз бар. Анан канча жашыңызда ошо сүннөткө отургузган? Сиз ушул тажрыйбалуу уролог катары, адис катары кеңеш бересиз ата-энелерге? Жакшы суроо болду. Бул дегендин үчүн дегенде бул ритуальный обрезание боюнча өтө эле көп кайрылат бизге. Бирок исламдын канондору боюнча, исламдын закондору боюнча айтылат, бала эркек бала төрөлгөндөн кийин 7 күндөн баштап жанагынтип отургузуп койсо болот депчи. Болот, ушул убакка чейин деле жанагы кайрылышат бизге. Ислам дининде жүргөн кишилер азыркы убакта көбөйбөдүбү аябай. Анан келишип кайрылышат бизге отургузуп бергиле деп. Биз андан качпайбыз. Биз отургузуп беребиз. Бирок эң жакшы оптимальный возраст балдарга бул 1 жаштан 3 жашка чейинки возраст да. Ошол убакта балдар жанагындай эсинде да калбай калат. Психологический травма да болбойт да. Бул биринчи. Экинчи жанагы 7 күндөн баштап эле отургузат деп атпайлыкпы? Отургузган убакта дагы биз анализ өткөрөбүз. Жанагындай укумдан тукум куй турган, кан ага турган оорулар болот. Жанагы гемофилия деген оору болот, тромбоцитопения деген. Бир жеринде кичинекей гана травма болсо, кан агып токтобой калат. Ошон үчүн алдын ала, ошондо ритуальный обрезание кылаардын алдында биз анализ алабыз. Мамасынан, туугандарынан баардык анамнезин чогултабыз. Анан жазабыз. Анан жазап аткан убакта дагы жана обезболивание, наркоздун түрлөрү болот да. Биз 1 жашка чейинки балдар болсо, местное обезболивание менен жазганга аракет кылабыз да. Эмне үчүн дегенде балдар көп түшүнө бербейт. Сознаниясы дагы болбойт да. Травма албайт. 1 жаштан кийинки чоңойгон балдарды деген психологический травма алып, кээ бирлер жана кекеч болуп калышы мүмкүн, төшөккө сийип калышы мүмкүн. Ошондой жолдору бар да. Андай балдарды 1 жаштан жогорку балдарды биз общий наркоз менен жыттатып, жеңил наркоз менен да жыттатып берип, азыркы жанагы айтып аткан жаңы технология дегендер азыркы наркоздор жеңил кирет наркозго, жеңил чыгат да. Ошондой жолдор менен жасайбыз. Анан кийин эң жакшы оптимальный возраст тиги балдарды отургузган возраст бул 1 жаштан 3 жашка чейинки возраст да. Биздин жанагы рекомендациябыз, биздин протокол леченияларыбыз ошол боюнча. Анан дагы айтып кетиш керек да, бул жерде баардык эле балдарды, эркек балдарды отургузуп бергенге болбойт. Көбүнчө ата-энелер барат дагы заара кылганда кичине кыйналып атат, ийреп атат деп докторлорго барса, жерлерде, региондордо алып отургузуп салышат да. Анан кийин ал жабылып калат, башы рубец болуп калат, сыя албайт, анан проблема башталып, анан келишет да бизге. Ошон үчүн мен айтар элем да, баардык эле балдарды отургузуп бергенге болбойт. Биринчи деген жерлерде хирургтарга же болбосо жерлердеги детский урологторго көргөзүп, анализин алып, анан кийин ирети менен жакшы кылып жасаш керек да. Анан дагы бир айтып кетер элем, ошол ритуальный обрезаниялар боюнча муну бул 2018-жылдан 2020-21 жылдары жанагы лазер деген бир мода ойлоп таап алган элдер азыр. Мен айтам, мага келгенде лазер деген Кыргызстанда жок. Технология андай жок.
лазер деп азыркы жанагы накаленный провод жанагы жыгачтарга күйгүзүп сүрөт тартат. Ошондой аппарат менен кесишип ошону лазер деп алышкан да. Ал менен кезген убакта деген ал күйгүзөт терини. Анан аяк иши кичине мына узагыраак болот, проблемный болот. Ошол моданы таап алышып, жете бир 2018-жылдан 20-жылга чейин бизге 8 оор кайрылган да. 8 оор кайрылган балдардын жыныс мүчөсүнүн баштарын кошо кесип салган убактар болбоду. Эми өтө эле жанагындай кантип айтсам күндө кездешүүчү эмес, атабайт сложный травма менен келишти да. Мындай болгон эмес, болбойт дагы да. 2 жолу жанагы банкага салып алып келишти, половой члендин головкасын салып алышып. Бирок аларды убагында жасап, убагында тигип, жакшы результат болду да. Балдар өздөрү зара кылышат, головкалары ордунда, хотя бы там где-то бир 30% некроз болуп түшүп калды. А так мындай косметически жакшы болуп чыгып кетишти да. Ошон үчүн мен айтар элем, бардык эле хирургтар же болбосо бардык эле докторлор кескенге мүмкүн эмес. Биринчи деген баланын органын көрүп, жасаганга болобу, болбойбу карап, анализин алып, анан кийин жасаш керек да. Анан дагы мындай патология бар, скрытый половой член деген бар. Кээ бир балдардыкы кыргызча уялчак чочок деп коет да. Мынтип караганда органы ичинде болот да, бир сыртка чыкпайт. Ичинде болот. Же болбосо кичине эле чыгат дагы, баш эле көрүнөт дагы, башка эч жери көрүнбөйт. Аларды жасаганга болбойт. Ошондой балдар көбүнчө зара кыла албай кыйналып барат да. Анан кийин жерлерде отургузуп коюшат да. Отургузгандан кийин анан проблема анан башталат. Отургузгандан кийин анан проблема башталат. Анан кийин бизге келишет. Анан биз аларды кайра реконструктивный операцияларды жасайбыз. Эми жакшы эле болуп кетип атат. Но балдар үчүн, ата-энелер үчүн көп эле травма да бул. Канча деген чыгым кетет, канча деген эме болуп атат, жана травма болуп атат. Ошон үчүн айтар элем, баардыгын катар жасай бергенге болбойт обрезание. Сиз азыр уялчак мүчө жөнүндө айтып кетпедиңизби? Келген суроолордун арасында да бар экен. Ата эне сурап калды. Менин балам 4 жашта, бирок агараганда 1 жаштагы балам чочосу чоңураак. Аябай эле өтө эле кичинекей. Булар кийин чоңоёбу же кандай болот? Анан кандайдыр бир кесепети барбы бул келечекте? Чоңоёт. Биринчи андай көйгөйлөр менен, андай жанагындай диагноздор менен келип көрүнүш керек. Анан кийин ал жанагындай уялчак мүчөнүн дагы ар кандай түрлөрү бар да. Кээ бирөөнүкү жанагы истинный болот. Ошондой прям уялчак жок. Кээ бирөөнүкү жөн эле симптоматический болот, мындай окшобойт дагы. Ошон үчүн аны биринчи көрүш керек. Анан кийин кээ бирөөнү операция жолу менен дарылайбыз, кээ бирөөнү гормонотерапия. Гормон жасайбыз да. Биринчи гормондордун баардыгын тең алып туруп, эгер гормон жасаганга мүмкүн болсо, анан гормондорду жасап, анан кийин мүчөлөрүн чоңойтуп беребиз да. Бирок анатомический особенность дегенде болот да. Баардык эле балдардын мүчөлөрү бирдей болбойт. Кээ бирөөнүкү чоңураак болот, кээ бирөөнүкү кичиирээк болот. Анан кийин эле баарды сравнивать этип эле менин баламдыкы чоңураак болуш керек дегенде кайрылуулар болгон. Биз айтып түшүндүрөбүз, ал бунун кереги жок. Бала деген чоңойгондо, пубертатный возрастка келгенде, 14-16га чыкканда баардыгы ордуна келет. Ага эч кандай жанагы көңүл буруп, эч кандай проблема кылбагыла деп түшүндүрүп айтып беребиз да. Сиз жана ошол эле суроого 4 жаштагы баламдыкы кичинекей, 1 жаштагы балам чоң деп атпайбы? Ошондо эне бул көйгөй экенин билиш керекпи же жүрөш керекпи ошол ойдон? Же кайрылыш керекпи? Билиш керек. Энелер кайрылыш керек, кайрылып көргөзүш керек. Бирок сиз айткандай жанагындай уялчак мүчө болсо керек да. Ошо ар жака жашынып турат, билинбейт, көрүнбөйт да. Анан кийин кээ бир балдар мисалы ал мүчөсүнө дагы көңүл деле бурбайт, эч кандай өссө ошентип өсүп эле эч кандай жакшынакай чоңое берет. А кээ бирөөлөр айтат, эмнеге меники кичинекей, эмнеге меники мындай болуш керек деген суроолор болот да. Жанагы ошондой проблема болуп баштаганда биз ата-энесинен сурайбыз, мындай проблема болуп ататпы? Ошондой суроолор берип ататпы? Деп анан эгер ооба
мынтип жанагынтип кемсинип атат десе, анда биз жанагындай хирургиялык жол менен чоңойтуп, жана гормон жол менен дагы өстүрүп, ошондой жолдор бар да беребиз. Келген суроолордун арасында бар экен, 2 айлык баласынын бир жумурткасы жок, түшө элек. Дагы эле ошондой чоңураак жаштагы балдардыкы дагы бир жумурткасы бар, бир жумурткасы жок. Бул дагы бир көйгөйдөн кабар береби? Ооба. Муну крипторхизм деген диагноз да бул. Латын сөзүнөн которулганда криптор деген жашынып турат деген сөз да. Бул дагы мындай оорулар менен где-то жылына бизде бир 200-гө чакын операция болот. Жылына. Бул биздин эле больницада да. Бардык детский больницаларда жасалат да. Мисалы, 3-чү детская больница, Ошская межобластная больница, анан Жалалабадтык балдар ооруканасы жаңы ачылбадыбы азыр. Ошо жерде да 3-4 жерде жасалат экен да. Гүлдөн арналар демек Бишкекке келет экен да. Калган региондордо, мисалы, Гөлдө, Нарында, Таласта детский хирургтар аз да, жок эсе. Ал жакта жасайт чыгар, бирок аз да. Көбүнчө ушул жакка келишет, Бишкекке келишет, ушул жерде жасалат. Өзү бала төрөлгөн убакта 2 жумурткадан калтада болуш керек. Эгер калтада болбосо, бул жанагындай крипторхизм деген диагноз болот да. Но кээ бир учурларда 1 жашка чейин же болсо 2 жашка чейин ошо жумуртка өзү самостоятельно түшөт. Бирок бардык жанагы науканын жазгандары боюнча, дүйнө жүзү боюнча, эгер бала 6 айга чейин жумурткасы түшпөсө, анда хирургиялык жол менен түшүргүлө деген протокол бар да. Эмне үчүн дегенде, эгер айтат, жазылат да, эгер жумуртка төрөлгөн убакта, жумуртка калтада болбогон убакта, ушул убакта эле уже жумуртка өзүнүн жана функциясын жогото баштайт депчи. Кийин бул жанагындай бесплодияга алып келиши мүмкүн да. Бул биринчи. Анан кийин ал крипторхизмдин дагы түрлөрү болот. Кээ бирде жана жумурткалар бер жакта паховый каналда болот, а кээ бирде курсактын ичинде болот. Табарсыктын алдында, табарсыктын үстүндө ушундай жолдор болот. Анан эгер табарсыктын жана курсактын ичинде болгон жумурткаларды убагында ылдый түшүрүп калтага алып келбесе, ошолордун 10%ке чейинкилери кийин семенома деп коет, опухольга айланып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн, ошол көйгөй жок болуш үчүн, ошондой оорулар болбош үчүн убагында 6 ай болгондон баштап балдарды биз хирургиялык жол менен түшүрө баштайбыз калтага. Эми хирургиялык жолдордун да түрлөрү бар. Открытый метод, анан лапароскопический метод. Жана табарсыктын жанында жатканда, анан только бир гана ушул лапароскоп жолу менен жасаган эң жеңил дагы, эң баягы жакшы чечилет да проблемалар. Анан ошо элдерге, жаш энелерге айтаар элем да, ошол эгер жумуртка калтада болбосо, анда сөзсүз детский хирургтарга, урологторго көрүнүп, 6 ай болгондон баштап операция жолу менен калтага түшүрүш керек. Кээ бир убакта бизге деген жанагы 12 чыкканда, 14кө чыкканга чейин жүрүп атышпайбы, билбей жумурткалары. Ал балдардык уже под вопросом. Кийин жанагындай бесплодияга алып келиши мүмкүн да. Ошол крипторхизм деген диагноз. Бесплодия жөнүндө сөз болуп калдык, тукумсуздук боюнча. Азыр жаштардын арасында үйлөнгөнүнө 4 жыл, 5 жыл болсо дагы андан да көп жылдар бала болбой аткандардын кээ бирлери менен сүйлөшүп калсак, көбүндө ойлойт эмес, сразу дароо эле келинде көйгөй бар депчи. Бирок андай эмес, эркектердин арасында дагы ушундай бесплодия көп экен да. Эми мисалы бизде деле балдар бар, улдарыбыз бар. Биз мисалы, мен мисалы эне катары, менин баламда келечекте андай болбош үчүн сизге окшогон адистерге, урологко мен канча убакта көрсөтүп турушум керек. Кийин бул чоң көйгөйгө айланып калбаш үчүн. Анткени ошол эле биздин бир тааныштардан сурасак, кандай себеп болот десе, күйөөсүнүн анализ тапшырат, сперматозоидный подвижность 20% болот дептир да. Бул деген аябай аз да. Анан ошондой болочокто биздин азыркы балдарыбыз, уулдарыбыз ошондой көйгөйгө учурабаш үчүн биз энелер азыр эмнелерге көңүл буруп, анан канча жолу сизге кайрылышыбыз керек, сизге окшогон адистерге? Биринчи жанагындай жыныс мүчөлөрүнүн
эч кандай патологиясы жок, норма деген сөзгө келиш үчүн төрөлгөндө баштап көргөзө башташ керек. Төрөлгөндө органды детский хирургка, детский урологко көргөзүш керек. Ошол убакта баардыгы тең, эгер ордунда болсо, айтат баардыгы жакшы экен деп. Анан мектепке барганда баштап, анан пубертаттуу возрастта көргөзүп туруш керек да. Но мен айтар элем да, жанагындай оорулар болуп атпайбы? Крипторхизм деген оору болот. Анан кийин грыжа, водянка, варикоцеле деген оорулар көп. Ошолорду убагында хирургиялык жол менен дарылап туруш керек да. Анан андан башка дагы бесплодияга алып келгендин бир жагы бар, вирус жагы бар да. Паротит деген оору болот. Свинка деп коет народный, народе свинка деген оору болот. Ал деген ошол вирус менен ооруп калса эгер бала, жумурткасы шишип кетет да. Эгер жумурткасы шишиди деди, анда ал уже 100% бесплодие болушу мүмкүн да. Алдын ала кийин балдар бесплодный болбош үчүн төрөлгөндөн баштап балдарды детский хирургтарга, урологторго көргөзүп туруш керек. Мен айткандай, төрөлгөндө, анан кийин мектепке баратканда, мектептин окуп жүргөндө деген жыл сайын профосмотр өтүп туруш керек. Пубертатта обязательно көрүп туруш керек. А эгер жанагы жумурткалар кээде оорулар болот, шишип кетет. Кээде деген жумуртка айланып калат. Ушундай жанагындай оору берет да. Ушул жумуртка айланып калган деген оору пубертат убакта болот, жашында болот да, 14-16 убакта. Түндө уктап аткан убакта болот. Как будто жанагы мынтип балдар, эркек балдар билет, тээп жүргөндө ооруйт. Ошондой оору болот да. Бизге келет оорулар эки бүктөлүп келет да. Аларды срочно операция кылыш керек. Эгер ошондой ооруларга кабылып кала турган болсо, балдарчы убагында операция кылбай кала турган болсо, алар деген уже бесплодияга келет да. Бизге деген бир жумалап, же болбосо 2 жумалап өткөндөн кийин, же болбосо жумурткасы уже айланып катып калгандан кийин келгенде учурлар болгон. Андай айланып калгандагы врожденный болот кээде. Төрөлгөндө энесинен түшкөндөн эле караса, жумурткасы шишип турат да. Анан операция кылып башса, жумуртка уже капкара болуп калган болот. Уже айланып, буралып, жарабай калган болот. Ал да жактар бар да. Ошон үчүн жанагындай ден соолугу жакшы, мыкты балдарды чоңойтуш үчүн, өстүрүш үчүн төрөлгөндөн баштап жалаң эле докторлорго, хирургтарга көргөзбөй, энелер өздөрү да көңүл буруп, байкап, карап туруш керек да. Бул туурабы, туура эмеспи? Убагында чоңоюп атабы, чоңойгон жокпу? Жанагындай уялчак чочокпу, уялчак чочок эмеспи? Жумурткалары ордунда, ордунда эмес карап туруш керек да. Кээ бир жанагы айылдагылар байкабайт дагы, билбейт дагы, балдары көптөр, вообще эле көңүл бурбайт дагы. Аны дагы байкап көрүп жүрүш керек да. Демек биз энелер аябай байкап баарын ата-энелерден көп нерсе көз каранды да. Аларга ошол балдардын мүчөсүнүн учуна туз толуп калган себептери эмнеден болот? Анан ошол тузду тазалап турушубуз керекпи? Туз толуп калган убактарда болот. Эми аны деген жанагы медицинада смегма деп коет. Головка менен крайний плоттун ортосунда ошондой туздар толуп калат да, ак. Анан убагында акырын тазалап, жууп, майдын менен майлап туруш керек да. Биз энелер кылышыбыз керек. Эми энелер кыла албаса дагы докторлорго кайрылса, доктурлар айтып көргөзүп берет. Мындай кылсаңар туура болот. Ачып, тазалап, жууп, жана тузун алып койгула. Же болбосо ошол эле на месте доктурлар ачып, тазалап, туздарын алып, анан айтып рекомендация берет ата-энелерине. Силер үйдөн мындай жасап тургула депчи. Илгери деген ушу жана чоң аталары жазачы да ошолорду. Балдарын жана отурганга даярдаш үчүн алып кел бери деп чочосун түйрүп, тазалап, жууп, анан отурган убакка келгенде жанагы башы ачылып, эч кандай туз-муз жок, жакшы. Анан кийин отургузгандан кийин дагы эртеси күнү жакшы болуп кетет да. Отургузга чейинки дагы көйгөй бар. Обрезанияга чейин балдарды даярдаш керек да. Обрезанияга келген убакта балдардын головкасы ачылып, таптаза болуш керек. Эч кандай туз, эчтеке жок болуш керек. Ошол убакта отургузса, эртең жакшы болот. А эгер бизге келишет да көбүнчө баштары жабык, сыя албай жатат деп, биз ошол убакта ачып, анан канатып, анан кийин отургузуп, анан жөнөтөбүз. Ал ошолордуку проблема да. Ошолор деген аяк иши көпкө чейин. Эмне үчүн дегенде, ал жармашып турат, ачканда сыйрылат, анан карт басат, анан
заара кылганда 5-6 миң деп страя кылып чачып заара кылат. Анан эле телефон менен сүйлөшүп эле жатканбыз. Мындай кылгыла, коркпогула, ушундай болот деп эле көп да мындай проблема. Көп. Демек сүнөткө отургузардын алдында биз энелер алдын ала даярдашыбыз керек. Даярдаш керек. Тазалап жүрүп жанагы жерде туз толбогондой болуп, Ооба. Ошо келген суроолордун арасында дагы бирөө жазыптыр. Ошо туз толгон окшойт. Ошо тазалап туруп левомиколь менен сүйгөп тургула деп педиатр айтты. Урологдон сурап беречи, бул туура нерсе деп. Туура эле. Дагы мындай учурлар болот да. Жанагы туз толгондон башка дагы кызарып шишип кетет да. Эмне үчүн кызарып шишип кетет? Ириң чыгып калат. Ошол жанагы эле туз инфицировать этип анан ириңдеп кетет. Анан жанына барып жыттай турган болсо ушундай жаман запах келет да. Ошого жеткирбей балдарды астан акырындан жанагы сууга түшүрүп аткан убакта акырын башын ачып тазалап, жууп, анан эгер түшүргөн сайын сууга түшүргөн сайын тазалап ачып акырындан жылдырып отура турган болсо, анан башы до конца ачылганга чейин жетет да. Анан кийин ачып коюп, жаап ушинтип көндүрүп коюш керек да. Анан кийин ачып жаап көндүргөндөн кийин жасаса, эртеси жакшы болот да. Анан кийин жабык бойдон келгенде это проблема да. Эми айла жок. Анан кээ бир ата-энелердин убактысы жок, кээ бирөө көңүлдөрү бурбайт. Анан келип бир жума мурун жазылып, анализдерин тапшырып келип анан жасап бер десе, ошондой проблемасы болсо айла жок, жасап беребиз да биз. Жасап берип, анан үйрөтөбүз. Мондай кылгыла үйдөн, мондай кылгыла деп. Эми ритуальный обрезание боюнча дагы көйгөйлөр көп да. Кээ бирөөлөр жана мен айтып кеткендей гемофилия оорусу менен келишет да. Кечээ мурда күнү бир атасы келиптир. 3 жылдан бери жүрөм, баламды отургузуп албай жатам деп. Эмнеге отургуза албайсыз? Көрсө, заболевание крови, тромбоцитопения бар экен да. Кичине бир жери тийсе эле көгөрүп кетет, канып кетет. Кессе башка кан токтобойт. Анан гематологдор менен чогуу көрүп, алар дары назначить этишип, анализдерин алып, анан отургуздук. Эми атасы ушунча суранды, мен айттым, отургузбай эле койгуз, эмне кереги бар? Жүрө берсин, эч немеси жок. Отургузгандан кийин проблема болот. Жок, мага отургузуш керек деп. Анан мейли деп документтердин баарын дайындап, анан отургуздук. Эртеси күнү келип карасак, головкасы капкара болуптур. Капкара. Анан чөчүйсүң да. Головкасы некроз болуп түшүп калса эмне деген. Анан байкадык, анын дагы түрлөрү болот. Эгер капкара болгондо муздап кетсе, музда эч кандай чувство жок. Тийсең дагы эч кандай чувство жок, анда уже все некроз. Бул баланыкы болсо, чувствосу бар жып-жылуу болуп турат собственно. Анан бир 2 күн карадык, 2 күндөн кийин кайра ордуна келди. Анан кийин кое бердик да. Эми кээ бир ушундай патологиялар келет. Айла жок, ата-энелери сурангандан жасап беребиз. Бирок көпкө чейин даярдайбыз. Гемофилиянын дагы өзүнүн факторлору болот, ошолорду куюп, жасап берип кетиребиз да. Ушундай бар андайлар. Биз буга чейин кыздардын ден соолугу боюнча балдар гинекологу менен маек курганда, ал ушундай суроолгондо, кыздары өздөрүнүн кичинекей эле кыздар 3 жашта, 5 жашта ар кандай баракта жыныскын кармалап, мастурбация сыяктуу кыла берет. Анан ушундай нерсе да балдарда, эркек балдарда да бар экен да. Ошо апалардын суроолорун карасак, бул деген нормалдуу нерсеби же бир нерседен чочулашыбыз керекпи дейт. Баласы жанагы кармалап 3 жаштагы бирөө апа жазып турду да. Эми бир канча суроо келиптир, ушундай бирөөсүн эстеп калсам, 3 жаштагы баласы ушинтип ачып кармалай берет, ягын эми ачык болуп калса да эмне болот? Ушинтип ойной берет. Бул деген нормалдуу нерсеби же бир нерсе мен апа катары бир нерсе кылып токтотушум керекпи? Эң туура суроо. Бул деген жанагындай андайларда кездешет, бирок сейрегирээк да. Мисалы бир жылда бир 2 же 3 келиши мүмкүн. Кыздарда да болушу мүмкүн, балдарда да болушу мүмкүн да. Мындай учурларда биз биринчи айтабыз, отургузуп берелик деп. Тазалап, отургузуп беребиз. Отургузуп бергенден кийин эле эгер продолжать этип кайра улана бере турган болсо, анда бизге детский психотерапевттер бар. Ошол жака жөнөтөбүз да. Мындай көйгөйдү ошо психотерапевттер чечет. Жанагы неврологический, психоневрологический диспансер бар, ошол жакта детский психотерапевттер бар, ошол жака жөнөтөбүз, ошолор дарылашат да муну. Ошол бойдон калтырып койгонго болбойт муну.
балдар андай жасабаш керек, кылбаш керек да, билбеш керек да аны да. Ошон үчүн бул деген чоң көйгөй, муну деген эгер балдар ошентип жыныс мүчөлөрү менен мастурбация кыла турган болсо, сөзсүз келип кайрылыш керек бизге. Анан детский психотерапевтке барыш керек да. Биз жөнөтөбүз, бизде телефондор бар, алар менен байланышабыз. Бала сүйлөйлөк болсо, мисалы көп азыркы балдарда кеч сүйлөп жатышпайбы? Көп балдар мисалы 3 жаштагы балдар ошону кармалап атса, биз айтпайбыз, психотерапевтке направление кылабыз деп, бала эч нерсе сүйлөй албай атса да, демек адистер өздөрүнүн жолдору бар экен да? Өздөрүнүн жолдору бар, өздөрүнүн жолдору бар. Бизге келишиңер керек. Биз көрөбүз бир сыйра. Органдарын, жыныстардын баардыгын тең мүчөлөрүн карап, андан кийин анан биз жанагы соответствующий докторлорго жөнөтөбүз да. Анан ошолор андан ары дарылап жөндөшөт да. Ошо сүннөткө отургузуу боюнча дагы суроо пайда болду. Бизде кыргыздарда 1 жаш, 3 жаш, 5 жашында деп айтылат эмеспи? 2 жашында, 4 жашында отургузса болор эле негизи медицина боюнча же кандай? Медицина боюнча эч кандай возраст бизге. Бул каяктан пайда болгон анда? Мисалы, биздин өзүбүздөн 3 жаштагы балабыз бар. Биз сүннөткө бул жыл отургузмакпыз, анан кече жакында жолдошум сурап атат, бул жыл бүт электе отургузуп койбок, кийинки жыл түркү чыгат экен. Менде дагы ушундай ишеним бар да. Эл арасында болгон үчүн анан жок, эми мында кечип калдык, 5 жашында кылабыз деп койду да. А сиз айтып атасыз 3 жашка чейин желательно депчи. Ошондо биз кандай кылышыбыз керек? Мындай да, 3 жашка чейин деген айткан себебим эмне үчүн менен айттым? 3 жашка чейин деген балдар психологик травма албайт. Кийин эгер сурай турган болсо, ал билбейт дагы качан жасалганын, эмне болгонун да билбейт. 3 жаштан жогорураак балдарды отургузганда алар билет, травма алып калганда. Мен чоңойгондо деле кээ бир жерлер айтат, мени отургузганда мынтип. Кээ бир ата-энелер келет, бизди отургузганда, атасычы, мени отургузганда мен унчукпай эле чыгып кеткем же, ушинтип айтышат да. Эсинде калат да, ооруйт мындай. 3 жашка чейинки балдарда эсинде калбайт да көп. Ошон үчүн айтып атам да. Анан кийин медицинада 4 жаш, 2 жаш деген жаш эч кандай влиять этпейт да бизге. Медицина боюнча төрөлгөндөн баштап, жаңы төрөлгөндөн баштап, кайсы возрастка чейин болсо деле жаза беребиз да. Ар кандай оорулар бар да. Ошон үчүн мен айтар элем, желательно 1 жаштан 3 жашка чейин отургузуш керек. Эгер 3 жаштан чоңоюп кете турган болсо, анан кийин 4 жаш, 6 жашта бүтүп кереги жок. Жанагы жылуу убакта, баары бышып жетилген убакта, күзүндө, кышка калтырбай, жазга авитаминовска калтырбай, көбүнчө күзүндө жасап койгон жакшы. Көбүнчө ата-энелер бизге каникул убагында келишет да. Каникул убагында бу жерде очередь. Тим эле тизилип калышат баардыгы. Анан эми ал өздөрүнүн дагы жумуштарына карайт. Эң жакшы мезгил демек күз экен да? Күз жакшы. Жай, жазда эмеси анча эмес. Күз жакшы. Күз жакшы экен. Анда биз кийинки күзгө күтөлүп. Мейли. Эми эч кандай жанагындай заара кылган жагынан проблема жок. Жакшы жүрөт. Аны шашканда шашпай эле отургузгула. Жанакы ошо 1 жаш, 3 жаш, 5 жаш деген боюнча сиз кандай жооп бере аласыз? Мен ушуну эч кандай деп мындай түшүнө албайм. Уккан эмес белеңиз? Мен угуп эле жүргөм, айтып эле жана ата-энелер деле көп келет. Сизге келип отургузгандардын балдарынын да жаштарын байкап көрдүңүзбү? Канча жаштарын алып келет? Мисалы 4-2 жаштап келгендер барбы? Бар. Бар. Демек бул жөн эле мындай ишеним. Көбүнчө мектепке чейин келишет да. 7 жашка чейин. Көбүнчө мектепке чейин келишет. Эми жанагы исламга берилгендер да бар, алар деген 7 күн болгондо эле жетелеп келип калышат. Анан кийин ымыркайдын карайбыз, органы жакшы болсо, жанагындай уялчаак болбосо, жасап отургузуп деле бере беребиз. Көбүнчө бизге келген учурларда балдар 5 жаш, 3 жаш кете ушул арасында келет да балдар. Келген суроолордун арасында дагы балам 7 жашта отургуза элекпиз, анан кандай кылсак болот? Деги эле канча жашка чейин ушул бир барбы норма? Мисалы мүмкүн 10 жаштагы деле бар да отургуза электер, көрсөтө электер. Болор эле келсе, же болот, не проблема, не проблема. Болгон бала деле психологиялык травма болот экен, Баланы деген даярдаш керек. Баланы даярдаш керек да, отургузаардын алдында айтып, түшүндүрүп, бизде деген жана биз мусулманбыз, бизге деген ушинтип отургузат. Ал эмне үчүн отургузат? Эмне үчүн дегенде ал таза болот, гигиена жагынан таза болот, кыйналбайсың кийин.
деп, анан кийин ал оорубайт. Сага деген мен машина сатып берем, же болбосо бир нерсе подарок берем. Анан толтура коноктор келет, сага толтура акча берет деп психологически даярдап, анан келсе ал эч кандай проблемасы жок, эч кандай жакшынакай болуп жатып берет, жакшынакай болуп отургузуп берет, кетип калышат да. Анан көбүнчө келгени жана мектепке чейинки 7 жашка чейин келип отургузушат. Анан эми 10го, 12ге чыккан, 14ге чыккандар деле болот. Бир индусту отургузуп элек там. Студент нашего мединститута. Эми айласы жок болуп калыптыр ал индустун, наверное. Там уже крайний плоть менен головкасы 1 километр өсүп калган да, уже невозможно. 40ка чыккандарды келген, аларды да отургузганбыз. Кээ бирөөлөр жанагы уже үйлөнүп балалы болуп неметип, анан мусулманстыгга берилишип намаз окуп атканда отургузулган эмес алар. Анан келип отургузушат. Андай дагы жолдор бар, алар деле отургузабыз. Поэтому жанагындай неме жок, граница жок возрастта. Жаза беребиз да биз. Биздин сизге менен маек курардын алдында ушундай алдын ала жазганбыз. Ушундай адис менен кандай суроолоруңуз бар дегенде ата-энелерден суроолор бар. Ошол уруксат берсеңиз кыска жооп берейин, сурап бермек турайын. Мейли. Азыр бизди көргөндөр барбы азыр ушул момент ушул вакытта? Жок, бул эми тартылат. Силер жанагы жарыялагансыңар, алар силерге суроолорду беришет. Ошол суроолорду эми азыр биринчи анонимдүү суроолор да келди да, тиги элден тартынып общий жакка жазбаганданчы. Гипосподия стволовая форма диагнозу менен төрөлгөн балам ушул врач 4 этап менен операция жасаган. Сизде айтып атса керек. Келечеги кандай болот деп сарсанаа боло берем. Баары жакшы болот деп кетире берет. Ошол диагноз боюнча сурап бериңизчи дейт. Гипосподия деген эми бул илгери деп кантип айтсам, гипосподия деген мисалы 90-жылдары бир 200 бала төрөлсө, ошонун бирөөсү гипосподия болчу да. 300 бала төрөлсө, ошо эркек бала төрөлсө, 300 эркек баланын бирөөсү гипосподия деп статистика берчү. Азыркы ушул убакта 100-150 бала төрөлсө, бирөөсү ушундай гипосподия да. Анын түрлөрү бар. Стеболовая форма, там членомошоночная, мошоночная, өтө сложный гермафродит бөлүнүп кетет. Ана стеболовая форма 4 этап менен жасалса, значит сложный болгондо, сложный операция болгон. Келечеги жакшы болот. Аны гипосподия менен төрөлгөн операция болгон балдар эчтекени сезбей, жапжакшынакай полноценный бала болуп эле жүрөт да кээ бирөөлөрчү. Анан мен оюмча ал бул суроону берип аткан кишилер келиш керек. Мен дагы бир сыйра көрүшүм керек. Анан дагы өзүнчө рекомендация дагы суроолор болсо жооп берет элем да. Дагы бир суроо, баламыз сийгенде ыйлап сыят, эмне себеп болуш керек? Көзгө түшүрсөк бөйрөгү, почкасы таза чыкты дейт. Бул деген возрастка жараша. Кээ бир балдар мисалы 6 айга чейинки балдар, кээ бирөө табарсыгы толгондо, ошо табарсыгынын толгонун сезип, ыйлап, анан заара кылат да. Анан ошону кээ бирөөлөр жанантип проблема катары кабыл алышат да. Бул биринчи. Анан кээ бир балдар болсо ыйлаган себеби мындай дагы оорулар болот. Инфравезикальная обструкция деп коет. Жанагы табарсыктан чыккан бер жакка канал, заара кыла турган канал бар эмеспи? Ошол жактарда клапандар да болот да кээ бирөөлөрдүкү. Ошолор дагы проблема болушу мүмкүн. Ал балдар деген заара кылып аткан убакта толук кандуу заара кыла албайт да. Же болбосо мынтип тамчылап заара кылат, же болбосо ичке заара кылат. Аларды деген андай мондой проблема болгон убакта кайрылыш керек, детский урологторго көрүнүп, УЗИ кылып бир сыйра остаточная моча деп коет. Заара кылган убактан кийин дагы мына табарсык толтуруп УЗИ кылат, анан кийин заара кылып бүткөндөн кийин УЗИ кылат да. Табарсыкта канча калат? Нормасы бар да ошонун. Эгер нормадан көбүрөөк болсо, значит проблемасы бар. Эгер нормада болсо, значит эчтекенин кереги жок. Может, жөн эле физиолечение менен жардам берсе болобу. Аны көрүш керек да. Негизи бизди Кыргызстандын бүт жагынан көргөндөрү онлайн мындай консультация алган мүмкүнчүлүк барбы силерде? Бар. Бар да? Бар.
Биз азыр сиз берген номерди көрсөтсөк болот, Болот. Кайсы номерге? Аябай жакшы болду анткени сиз айтып аткандай эле Нарында, Таласта, сиз айткандай урологдор жок Бар десе bizde деген онлайн консультация да бар, bizde деген телемедицина деген да бар. Эгер алар кайрыла турган болсо, по месту жанагы Нарынданчы доктурларга кайрылса, алар деген телемедицинадан бизге чыгат. Баланча күнү баланча саат мынчада жолугалып чыккыла деп. Биз телемедицинадан чыгып консультация беришибиз мүмкүн. Ал жөнүндө маалымат каяктан алса болот? Ошол кайсы күндөрү чыгат экенин? Алар деген биз менен байланышы керек биринчи. Мисалы Нарындан биз менен байланышат. Анан айтабыз да, кайсы күнү байланыша алабыз депчи алар менен, доктурлар менен. Анан алардын телемедицинасы кандай, баары исправный болсо, биздики иштеп атат. Анан кийин мунуу күнү, мунуу баланчада ооруларыңызды чогулткула, давай жолугушабыз деп консультация беребиз. Жакшы. Андай бар. Так, бул жерде жалпы биз бүгүн берген суроолордун эле сурообуз экен. Азыр бул жерде бир дагы паховая грыжа боюнча дагы айтып бере аласызбы? Паховая грыжа деген өзү эмне? Грыжа деген бул орусча аныктамасын айтканча выхождение внутренних органов через естественное отверстие под кожу вместе с брюшиной дейт. Ал жанагы ичеги, ичек карын майы ошолор сыртка чыгат да. Через паховый канал кожанын астынан дөмпөйүп, эркектерде болсо эмес мошонкасына түшөт, кыздардыкы болсо ошол паховый канал дөмпөйүп чыгып турат да. Балдардыкы грыжанын баардыгы тең тубаса болот, врожденный болот. Ал грыжа деген жалаң гана хирургия жолу менен дарыланат. Башка жол жок. Кээ бирде келишет, бир кемпирге бардык, ошол кемпир бизди дубалады, анан тиштеди, дубалады дейт да. Кантип дубалады десек, ошо бир нерсе кылып эле үйлөп аткан, бир нерсе кылып аткан. Ал тиштешет. Жанагы немеси жок, тиши жок кемпирлер ошо паховый каналда барып анан тиштейт да. Кээ бир убактарда жакшы болуп калат, кээ бир убактарда бизге келишет. Ошондой балдарда операция кылыш проблема да. Үчүн дегенде аякта тиштегенден кийин кан талап калат, анан кийин спайк болуп калат, анан аны бөлүп чыгарып, тигип жасаш кыйын да. Анан урушабыз биз ата-аналар, эмне кыласың аяка бар. Грыжа деген только хирургия жолу менен жасалат. Башка жол жок. Возраст болсо 6 ай болгондон баштап жасалат. Өзү плановая хирургия, плановая операцияда. 6 айга чейин эгер грыжасы чыгып кирбей кала турган болсо, төрөлгөн, жаңы төрөлдү бала. Грыжасы чыгып кирбей калат. Ущемление жүрөт да. Анда деген экстренный операция жасай беребиз. Өзү плановая хирургия 6 айдан баштап жасалат да. 6 ай болду, жасаш керек уже. Үчүн дегенде жанагы балдар ыйлайт, кыйкырат, чуркайт, жөргөлөйт. Анан грыжасы ыйынганда сыртка чыгат да кайра кирбей калат. Это проблема номер 1. Жана жумурткасы бирөөсү кичинекей, бирөөсү чоң болуп калган канча жашка чейин нормалдуу нерсе дедиңиз сиз? Балдардын. Азыр бул жерде мындай кат келди. Менин 9 жаштагы уулумдун жумурткасы бир жагы чоң, бир жагы кичинекей болуп калат. Кээде тең болуп калат дейт. Кээде аябай чоң болуп калат. Оорубайт дейт. Коркунуч жокпу? Оңолобу же операция же дарыланыш керекпи дейт. Бул водянка ичке сообщающийся водянка деп коет муну. Дифференцировать этиш керек, ал чоң болуп кичике болуп калганчы. Же сообщающийся водянка болушун, же болбосо скользящий жана грыжа болушу мүмкүн. Водянка деген бул курсактын ичинен суу түтүкчө аркылуу мошонканын полостуна түшөт да. Берде сообщение между брюшной полостью мошонки. Түтүкчө болот да. Ошол түтүкчөнү жабыш керек. Норма боюнча төрөлгөндө бала ошол түтүкчө мынтип жабылып турат да. Көбүнчө балдарда ошол түтүкчө ачылып турат да. Влагалищный отросток деп коет. Ошол аркылуу суу табарсакка түшкөн сайын эме мошонкага түшкөн үчүн бир-бирде чоңоет. Мисалы, эртең менен турса кичинекей, кечке чейин чуркап эметет, ошондо суу түшөр, кечинде чоңоюп калат. Бул сообщающий водянка деп коет. Аны только операция жолу менен жасалат ал. Аны дагы бир жагы бар. Курсактын ичинде температура 38 градусов болсо, жумурткада болсо 35 градусов. Эгер только 35 градусов убакытта гана жумуртка өсөт. Мошонка ошон үчүн термостат ысык болгондо жазылат, чоң болот, а муздак болгондо кайра жиырылып калат да. Ошон үчүн термостатта мошонка ошол температурада бүтүп кармап турат. Ошондо гана сперматогенез жүрөт, ошондо гана жумуртка өсөт, чоңоет. Сиз водянка сөзсүз түрдө операция жолу деп, бул жерде водянка болгон балдар канча процент операциясы жакшы болуп кетет дейт. Барбы ошондой? Жакшы болуп кетет. Операциясыз биз 2 жашка чейин өзү статистикасы 2 жашка чейин байкап карап турушубуз керекпиз.
Анан анда түрү бар да, кээде бажанка чоң эмес, кичине эле. Аз эле суу бар да ичинде, ужидан кылсаң количество жидкости немного. Анан кийин ата-энесинен сурайсыңар, канча убакытта эртең менен турса жок болуп калат. Кечинде гана кичине шишип калат депчи. Ал 2 жашка чейин самостоятельно өтүп кетет. А кээ бирөөлөрдүкү бар, прям чоңоюп тарсайып турат да. Напряженный болуп. Аны да байкап турабыз. Анан сурайбыз да, чоңоёбу, кичирейби, чоңоюп кичирейип атат дейт. Аны да 2 жашка чейин күтөбүз. 2 жашка чейин эгер кетпей турган болсо, вазянканы жасап коюш керек да. Бул жерде дагы биз ошол вазянка боюнча маалымат бере кетсе жакшы болмок. Мисалы, бир имиш уктум. Боюнда бар кезде мошонкада суусу көбүрөөк болуп, кийин ошондой вазянка болот экен төрөлгөндөн кийин, анан операция кылынат экен. Ошол чынбы дейт. Жок. Мен жанагы айткан көйгөй ал. Төрөлгөндө баланын влагалищный отросток должен зарастать. Эгер ал влагалищный отросток ачык бойдон калса, анда суу түшө берет калтага. Ал деген рожденный этиги внутриутробно болушу мүмкүн эмес да. Ал просто төрөлгөн убакта ошо отросток остается открытым. Аны жабыш керек. Жаппаса, ал кала берет көйгөй. Операция жолу менен, же болбосо самостоятельно өтүп кетет көйгөй. Дагы бир жолу бар. Эгер аябай напряженный вазянка болсо, пункция жолу менен, иголка менен сордуп салабыз. Анан байкап турабыз. Канча убакытта толот ал? 1 саатта толуп калдыбы же 1 жумада толдубу? Эгер 1 жумада толсо, значит, ана самостоятельно закроется. Дагы бир жолу пункция кылып койсок, бүт жабылып калат, бүт операция жолу кереги жок да. Аны дагы карап келип көрүнүп туруш керек. 2 жашка чейин деп айтып атпайлыкпы? Не всегда. Не всегда. Келиш керек, көрүнүш керек. Биз жолдорун айтып беребиз. Же пункция жолу менен жасап коебуз, же өзү эле жок болуп кетет деп аны карап туруш керек да, байкап. Кандай түрү. Жыйынтыктоочу 2 эле сурообуз калды. Эми фимоз жөнүндө да аябай көп сураптыр. Фимоз жана кыйшайып турган болсо операция аябап кетеби? Эмне себептен кыйшык болуп калат? Ротационное искривление деп коет. Эми ал кыйшайганы кандай кыйшайат? Кээде деген жыныс мүчөсү ылдый көстө кыйшайышы мүмкүн, мындай курт жакты болуп. Кээде түз эле өсүп, бирок биякты көстө мынтип кайрылып турган ротационный искривление болот. Ротационный искривление — это вариант нормы. Аны эчтеке кылып кереги жок. Ал эч кандай проблема кылбайт. А вентральный искривление ылдый боло турган болсо, это проблема. Ал деген кийин жыныстык жол катнашка жаза албайт, мүмкүн эмес да. Өз историяда жана Людовик XIII деген король болуптур. Ошол деген ушундай гипосподия деген жанагындай оору болгон, чүчөсү ушундай кыйшык болгон да. Анан балдары жок. Бала төрөдө алган эмес да. Анан кийин докторго барат, барса айтып түшүндүрүп берет. Мүмкүн жанагындай позаларды алмаштырыш керек, мындай кылыш керек деп. Анан ал үйрөтүп коет. Анан көнүп алгандан кийин анан кийин любовницаларына чейин балдар төрөтүптүр, ушул Людовик XIII деген. Анысы кандай? Ротационное искривление — это не проблема. Вентральное искривление — это проблема. Аны нужно исправлять, түздөш керек да. Анан ата-энеси байкаш керек. Эртең менен утренняя эрекция деп коет. Балдар эртең менен турганда чөчөсү туруп. Түп түспү, значит, жакшы. Эгер ылдый көстө кыйшайдыбы, анда нужно что-то делать. Фимоз, бул көбүнчө фимоз болуп калгандан отургузгандар көп болот атпайбы? Негизи эле ошол фимоз эмне себептен? Фимоз деген бул 2 түрү бар да. Физиологический фимоз, аны рубцовый фимоз деп коет. Физиологический фимоз деген төрөлгөн кичинекей балдарда болуш керек да андай. Анан фимоз жок кылыш үчүн артты көстөн мынтип түрүп туруш керек да. Акырындап бала ачылып, ал физиологический фимоз жоголот. А рубцовый фимоз деген ал же жанагынтип ириңдеп кеткен, же травма алган, же воспаляция эткен, анан кийин ал катып калат да. Вообще ачылбай калат да. Рубцовый фимоз деп коет. Аны только хирургия жолу менен жасаш керек да. А физиологический фимозду жанагынтип жандырып ачып жасап койсо болот. Ал физиологический фимоз. Жакында биз бир корбуларыбыз менен чогулуп үйүнө барып калдык, шерин өткөрүп. Ошол жакта 3 жаштагы уулу менен 5 жаштагы кызы ойноп атып, бала 5 жаштагы кызды бурчка такап туруп, мындай бир жерден көргөн нерсени кылгандай болуп атат да. Анан азыр балдардын баары бул эме деле эмес, баары эле телефон көрүп атышат. Телефондо эмнелер көрүп атат, биз деле мындай ата-энелер дайым көзөмөлгө албайт экенбиз да. Сиз жана айтып калгансыз, эгер эркек балдар мастурбация кылса, бул көйгөйдөн кабар берет, биз энелер алып келишибиз керек. А эгер ушундай YouTube'дан YouTube, TikTok'ту көрүп атат, ушу кенедей эле балдар. Мен азыр мектеп кураганда эмес, 3-5 жаштагы балдар айтып атам да.
Ушундайга кездештик, биз биринчи кандай кылышыбыз керек? Психологко алып барышып, же өзүбүз эле сүйлөшүбүз керекпи, же сизге окшогон адистерге алып келишибиз керекпи? Менин оюмча биринчи өзүңөр сүйлөшүшүңөр керек. Анан кийин өзүңөр сүйлөшүп тарбияга көнбөй турган болсо, ошондон кийин гана психологторго алып барып, анан кийин жолго салыш керек да андай балдарды. Анан кийин акыркы убактарда келген кичинекей балдардын баардыгы тең, мисалы айтайын, кыргызча сүйлөбөйт эч ким. Эмне үчүндür баары тең орусча сүйлөшөт. Таң калып анан ата-энесинен сурап атабыз да дайыма келгенсе, эмне үчүн балдарыңыз кыргызча сүйлөбөйт, орусча сүйлөп атат? Биз айтып атышпайбы? Телефон деп. Телефондо эмне гана жок болуп атпайбы? Ошо жанагы балаган жазган баланын кылыгы мен оюмча ошол эле телефондун эле болушу мүмкүн да. Телефондун эле тарбиясы да ал. Ошон үчүн менин оюмча телефонду кыскартыш керек, вообще балдарга көргөзбөш керек. Аларды деген наоборот балдар менен заниматься этиш керек да. Биздин деген убактыбыз жок, балдардын ата-энелердин көбүнчө убактысы жок болуп атпайбы? Жумуштан барып чарчап калат да, анан бала сыйласа, мынакей телефон деп коет да, анан тиги карайт, каалаганын карап, каалаганын жасай берет. Жок, андай болбошу керек. Ата-эне деген балдар менен заниматься этиш керек, китеп окуш керек, ал менен ойнош керек, футбол ойнош керек, же болбосо жанагындай спортивный упражненияларды кылыш керек. Вот ошондо гана жанагындай жактарга барбайт да балдар. Көбүнчө ата-энелер андай кылбайт да, жалкоо, диван барат, диванга жатат дагы болдуктайт. Балдар эмне каалаган телефонду берип коет, ал ыйлабаса болду да. Курсаган тойгуз, телефонун бер, жата берет. Туура эмес тарбия. Туура эмес тарбия. Балдар менен заниматься этиш керек. Күндө китеп окуш керек, жатаарда. Китеп окуп берип, анан уктатып, анан барып жатыш керек. Телефонду берип койбой, каалаганын кылып жата бер деп. Мына ошо телефондун тарбиясы ошол. Эми балдардын половой созревание боюнча, мындайча айтканда, орусча айтканда, ошол жаатында атасы кайсы жаштан баштап маек куруп башташ керек, сүйлөшүп башташ керек, түшүндүрүп башташ керек? Эми пубертат башталгандан баштап, экинчи половые признаки, когда появляться баштагандан баштап, жанагы атасы менен баласы сууга чогуу түшүшөт, баняга барышат, анан жанагындай оволосение болот. Экинчи половой признактар боло баштайт, дүйнө гүрүлдөй баштайт, булчуңдары чоңое баштайт. Анан ошондон баштап акырындап түшүндүрүп айтыш керек. Эгер жанагындай жыныстык катнашка барган болбойт, монча жашка чейин, мынча жаштан кийин болот. Эгер бара турган болсоң, жанагындай жолдору бар, предохранять этиш керек, сактаныш керек. Дүйнө жүзүндө кандай гана кан менен бериле турган оорулар өтө эле көп. Деп баарын түшүндүрүп айтып жүрүш керек атасы баарынан. Өзү тартип атадан болуш керек да, ал половой жанагы катнаш боюнча, экинчи половой признактар боюнча. Мен оюмча ошондой. Келген суроолордун арасында дагы баракцель боюнча бар экен. Ошол жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Анын дагы эки түрүнүн наркозу, местный же общий, кандай наркоз менен тура алган болот? Ошол жөнүндө жалпы эле айтып берсеңиз. Варикоцели деген это варикозное расширение вен семенного канатика. Бул жанагы диагностиканы невооруженным глазом можно ставить диагноз деп айтышат. Бизде ушинтип үйрөтүшкөн, эмне үчүн дегенде. Жанагы мисал келтирсек, көчөдө аялдар кетип баратса, буттарында веналар чыгып турбайбы? Аябай быжырап, көбүнчө аялдарда болот ал варикозный расширение. Ошол эле көйгөй, ошол эле патология семеноканатикте болот. Ошол жумуртканын үстүнөн быжырап көрүнүп турат. Ага эчтекенин жанагындай специальный диагностиканын кереги жок. Жөн эле эми опытный докторлор карап эле көрүп эле билет да. Лечениясы болсо, жана сиз айткандай, хирургияны жол менен дарыланат, анан общий наркоз менен жазалат, анан местный наркоз менен жазалат. И общийде жазаса болот, местныйда жазаса болот. Анан бирок биз 16-17 чыкканга чейин балдарды местный наркоз менен жазабайбыз. Эмне үчүн дегенде алар чыдабайт, алар психологически даяр эмес. 16-дан чоңойгон 20 жаш андан жоголорду взрослый урологдор местный наркоз менен да жаза беришет. Жок, кээ бир ата-энелер жок, только жанагындай местный менен жазап бергиле, бизге противопоказания бар общий наркозго десе, анда биз
проблема жок, эмес наркоз менен эле жасап кое беребиз да. Анын алдында балдар менен сүйлөшүп, даяр болосуң, кичине мындай укол болот, бир болду сезесиң. Анан кийин операция жасап аткан убакта да кичине анча мынча дискомфорт, кичине боль болушу мүмкүн, чыдайсың деп түшүндүрүп айтып, местный деле жасаган учурлар болот бизде. Бирок көбүнчө биз рекомендация кылабыз да. Общий ингаляционный наркоз, эч кандай жанагы неменин кереги жок. Оорутуп, местный обезболиваниянын кереги жок. Общий наркоз берип тургула. И бат жакшы, качественно жазалат да өзү ал операциялар. Эми биздин жыйынтыктоочу сурообуз. Биз энелер балдарыбызга буга чейинки балдардын гинекологу менен маек курганда түшүндүрбөдү кандай баланы карашыбыз керек, кыздардыбызды. Анан сиз айтып жаттыңыз, жана 1 жаш мектеп курагында, мектеп 1-класска бараардын алдында, мектеп кураарына бараардын астында сизге окшогон адистерге алып келердин алдында кандай кылып даярдап көрүп алып келишибиз керек. Анан биз жалпы эле гигиеналык кара эмеси жагын кантип туура кам көрүшүбүз керек. Бул тактап сураганын себеби анткени балдар гинекологу менен маек курганда, Намазбекова Гүлмира эже айткан, алып келердин алдында кыздарды биз жуунтурбай алып келишибиз керек экен да. Биз эркек балдарды уролог алып келгенде кандай жанагындай туз бар болсо жууп алып келишибиз керекпи? Кандай? Негизи эле тузу жок болсо деле жуубай туруп алып келишибиз керекпи? Ошол жагын айтып кетсеңиз. Жок, эркек балдарды наоборот жууп тазалап алып келиш керек. Эгер жанагындай 14-16 жаштагы балдар болуп калса, экинчи половой признактар болсо аны кырып тазалатып алып келиш керек балдардыкычы. Кыздардыкындай эмес, аларда өзүнчө особенностьтары бар да. Анан кийин гигиена жагын айта турган болсок, эң биринчи гигиена эркектердики бул ритуальный обрезание. Ритуальный обрезанияден кийин балдарга эч кандай специальный уходдун кереги жок. Кыздардыкындай эмес да. Аларга только тазалап жууп коюш керек аны. Жанагы туз болгон жакта айтасыңар, эгер туз пайда болуп кала турган болсо, ата-энелер аны тазалай албайт да биринчи. Тазалаш үчүн аны көндүрүш керек, үйрөтүш керек, мындай тазалайт деп. Акырындап постепенно жазалат ал. Кээ бир убактарда жанагынтип тузун тазалайм деп башын ачып салат да, анан түрүлгөн бойдон калып калат. Анан шишип кетет, ийилет, кайра жабылбайт. Парафимоз деген жагыбыз. Анда тоже проблема да. Ал эгер ошол бойдон жүрө бере турган болсо, бир жуманын ичинде бала головкасы некротизируется, түшүп калат да. Ошон үчүн аны дагы осторожностью жасаш керек. Докторлорго алып келе аткан убакта балдарды эч кандай специальный уходдун кереги жок. Кандай болсо ошол бойдон алып келип көргөзө берсе болот. Только бир жери жана пубертатта второй половой признактар оволочение болгондон тазалап, жууп, кырып келген эң гигиеналуу болот, таза жакшы болот да. И көрүп аткан докторго дагы приятно болот. Сиз менен курган сайын улам эле суроолор пайда болуп калат экен. Эми ымыркай кездеги балдары бар ата-энелерди ойлондурган айрыкча эркек уулдары бар болгондор, ошо биздин подгузниктер, баарыбыз эле подгузник кийип калат го. Подгузник көп кийсе кийин бала деген бесплодный болуп калат экен деген имиштер бармыш. Ошол жөнүндө сиз адис катары подгузниктер тууралуу айтып берип коесузбу? Подгузниктер тууралуу эң туура суроо подгузниктерди өтө эле кийгизе бергенге болбойт. Эмне үчүн дегенде, мен жанагы айтып кеткендей, калта мошонка бул терморегуляционный орган. Ал деген жумуртканы ошол 35 градуста температурада кармап туруш керек. Эгер 35тен чоңоюп өсүп кете турган болсо, терморегуляция нарушаться этет дагы. Анан кийин жумуртканын өскөндө тоскоолу болот, кийинки боло турган жана сперматогенезге да тоскоолу болот. Ошон үчүн памперсти кийгизгенге мен айтат элем, туура эмес. Памперсти көп кийгизбеш керек. Кээ бирөөлөрдү карап отурсаң, 7 жашка чейинки балдарга памперс кийгизип, же болбосо 5 жашка чейинки балдарга памперс кийгизип келишет да, эмне кылган? Деп айтат, ушу бияка келгенче эле кийгизип алдык, же болбосо жанагы автобуска отурганда кийгизип алдык деп. Болбойт, балдарды үйрөтүш керек. Табарсың толдубу, сем деп айт. Туалетке барыңчы, жам деп айт. Деп айттырып көндүрүш керек. Мен оюмча жана 1 жашка чейинки балдарга кийгизсе, только жанагы алыс жакка баратканда бул жакка кийгизгиле, үйдөн кийгизбегиле, үйрөтүш керек, тарбиялаш керек. Баланы төрөлгөндө баштап тарбиялаш керек да. Айтып, түшүндүрүп, кулагына куюп, уруп эмес, сабап эмес, тил менен акырын түшүндүрүп айтса, бала түшүнөт, билет, айтат. Анан андай проблемалар болбойт. Бирок
жанагы айткандай памперсти көп кийгизе бере турган болсо ошол бесплодияга алып келиши мүмкүн. Андай жанагындай научный работалар дагы бар. Ошон үчүн мен ата энелерге, жаш мамашаларга айтат элем. Памперсти эркек балдарга кийгизбегиле көп деп. Эми көп деген эмес, мүмкүн мисалы балдар гинекологу кыздардын подгузники тууралуу сураганда болгону батыраак алмашып, жанагындай толуп калган кийгизбегиле, анан ошондо инфекция ар кандай оорулар пайда болот деди да. Сиз азыр айтып атасыз, 1 жашка чейин анча деле коркунуч эмес, туурабы? Эми көп кийгизгенде деле ным азыр дагы жанагындай подгузниктердин түрлөрү чыгып атпайбы? Японский технология, американский технология деп абаны циркуляция кылган деп укмуштар чыгып атат. Же тааныша элексизби акыркы эме? Тааныша элекмин болсо керек ушу. Анан мен мындай өзүм дагы эне катары башкаларды да ата энелерди түшүнүп жатам. Эми таптакыр эле кийгизбей калганда азыркы заманда оорураак болуп жатат. Оорураак болобу? 1 жашка чейин демек анча коркунуч жок. Коркунуч жок. Эми ошол эле кыздарга деле айталыкчы, мисалы. Айтып атпайбы, кийгизе эмне үчүн тиги кийгизгенге болбойт. Эмне үчүн дегенде кыздардын жыныс организм менен анан кийин заң чыга турган анус органы жакын жайгашканда. Анан кийин кичинекей кыздар сара кылып чечете окуп, анан ошол заңдын баары тең половой органга кирип кетет да. Анан кийин инфекция болуп эле кызарып, татарып эле анан кийин ушинтип жатканы проблема. Ал биринчи, экинчи жана чүчөк оорусу чүчөк. Чүчөк курттар чыгат да половой орган ичине кирип кетет да. Анан кийин эле ошо аякпай эле анан жатканы да ошо көп. Ошол проблема, ошо ал памперс проблемасы да. Памперсти кийгизгенге болбойт деп андан айткандан да алыпмын, бирок кийгизиш керек. Өзүнүн убагы менен, өзүнүн мерасы менен аны кийгизип коюп эле бир жумага унутуп койбой эмес да, баягы грубо айтканда. Эртең менен кийгизип, кечинде чечип коюп, андай болбойт. Мен оюмча үйдө жүргөндө памперс жок эле, жатканда кечинде кийгизип коюлат. Анан алыс жака автобуска баратканда машина кийгизип коюлат. Ушундай жолдор бар да. Күнү түнү эле памперсте жүргөн болбойт. Мен оюмча ошо. Чоң рахмат. Маегиңиз, убакыт бөлүп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу ата энелер, биз бүгүн балдар урологу менен маек курдук. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуз пайда болсо, же болбосо дагы башка адистерден суроолоруңуз бар болсо, биздин комментарийлерге жаза кетиңиздер. Биздин команда, жалпы команда ушул суроолордун жоопторун издегенге аракет кылат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Канча сүйлөштүк, эс болуп калды, оозумду куруп кетти. 20 мүнөтпү? 1:20. Ошо да билем, бир ошо.